Эрекетчилик почти бизде жок деп койсок деле болот. Баке, жашырган бир нерсе барбы? Милиция кызматкерлери бизден качып кетишти. Бизде чокта качпайбыз. Былтыр эле 3 иш козголгон. Көрсөңүздөр ыйлайсыздар, алар бул бир эле милицияга милдеттенгендерге эмес. Бул баардыгыбыз чоң иштешибиз керек. Бизден качпагыла, биз ачыкпыз. Кылмыш болду, барып эле баса калып эле ошону менен кылмыш ачты деп анан кийин митип менен жыргап коет. Жана сиздин аларга жастырып аткан флешкаңыздай таптаза болот. Жыйындык нарында өспүрүмдөр арасында рекет барбы жокпу? Бизден эч жакта коркпоңуздар. Салам, аты жөнүм Арген Бактыбек уулу. Биз Медиа Хабта 2 жума мурун Нарын шаарындагы жаштар ортосунун арасындагы рекетчилик тууралуу иликтөөбүздү жарыялаганбыз. Биз жергиликтүү активисттер менен бирге сурамжылоо өткөргөнбүз. Ал сурамжылоодо 100дөн ашык бала катышкан. Алардын баары ушул рекетчиликке кабылганын ур токмокко талаптоноого жана сексуалдык кыдык көргөн дагы учурлар болгонун айтып беришкен. Кийин бийлик тараптан реакция болбоду деп айта албайбыз. Милиция Инстаграмдан бизге жооп берди. Алар бир 100дөн ашык жолугушууларды уюштурганбыз, профилактика кылып атабыз деп айтып беришти. Бирок ушул рекеттер тууралуу аларга каршы бир иш-чара болгонун биз уга элекпиз. Биз ушуну тактоо үчүн бүгүн Нарынга келдик. Жүрүлө чогуу чиновниктерден сурап көрөлү. Саламатсыздарбы? Мэрияда билим берүү тармагына ким жооп берет? Саламатсыздарбы? Атым Арген Бактыбек уулу, журналистмин. Жана иликтөө чыгарганбыз Медиа Хабтан. Омуралиев Эсентур, Нарын шаардык мэриясынын башка адиси. Ушул биз иликтөөбүздү чыгаргандан кийин, биз иликтөө жасап жатканда ушул статистиканы сурадык эле, ушул тууралуу айтып кетсеңиз. Бул статистиканы сураган боюнча мен 2022-жылдын 17-майында силерге жибергем. Ошол зордук зомбулук боюнча шаарда жалпы зордук зомбулук 2021-жылды, анан 2022-жылдын 1-кварталы боюнча. Эгерде ала турган болсок, 2021-жылдын 4 кварталында 132 үй бүлөлүк зомбулук катталган. Анын ичинде аялдарга карата 84, эркектерге карата 6, жана балдарга карата 42 зомбулук катталган. Бул 2021-жылы. 22-жылдын 1-апрелине карата 38 зомбулук катталган жалпы сонунан. Анын ичинен аялдарга карата 16, эркектерге карата 2, балдарга карата 14 зомбулук катталган. Жаш жетилик өспүрүмдөрдүн жеринде үй шарты текшерилип, булардын баарын жана өспүрүмдөрдүн үйлөрү текшерилип, үй бүлөнү жана баланы ар тараптуу баалуу анкетасы толтурулуп, баланы коргоо боюнча жеке иштөө пландары түзүлүп, бекитилип, бүгүнкү күндө бул багытта иштер жүргүзүлүп атат. Мындай катталбаган учурлар болуп калсачы, алар менен кантип эми ал катталбаган учурлар жок бизде. Биз катталган учурлар боюнча иштейбиз. Биз ушул катталбаган учурлар биздин иликтөөдө чыгып атпайбы? Ушу балдар айтып берип атышат. Мектепте окуучулар, студенттер. Эми ал боюнча мынакей биз ички иштер органдары менен иштеп атабыз. Ошо катталбаган учурлар кандай болуп түшүп калбасын депчи. Аларды иликтеп атышат. Ошол катталбай калгандар менен айрымдары менен баягы жолугушуп атат. Алар болсо ар кандай себептер менен муну далилдей алган жок да. Биз видеосто тиги жана зомбулукчу балдар деп айтып атпайбы? Алардын аттарын өзгөрткөнбүз. Бирок видеону көрүп аткан Нарын жашоочулары таанышыптыр ал балдардычы, ким экенинчи. Азыр ушул балдарга карата кандайдыр бир чара көрүлдүбү? Мен бул багыт боюнча айта албайм. Бул боюнча тиги шаардык ички иштер бөлүмү иштеп атат, анан кийин ул жыйынтыгы чыга элек. Вот силер тараптан кандай иш-чара жүрүп атат ушул рекетчилик менен күрөшүү боюнча? Рекетчилик менен күрөшүү боюнча биз мектептерде атайын семинарларды өткөрүп атабыз. Мынакей быйылкы жылдын февраль-март айларында 8 мектепте атайын семинарлар өткөрүлдү. Ачык сабактар өткөрүлдү ошо рекетчиликти жоюу боюнча. Биз рекетке каршыбыз деген темаларды өткөрүп атат, ар кандай темаларды өткөрүп атат. Андан сырткары ар бир мектепте анонимный почталар бар. Алар иштеп атышат. Ушул почтага каттар келип турабы? Каттар эми келет, бирок өтө аз санда болуп атат да. Өтө аз санда. Анонимдүү немелер. Жыйындык кандай болуп атат бул иштин баарынан? Мындай жолугушуу өткөрүлүп атыптыр. Милиция дагы бизге жооп берди. 400дөн ашык жолугушуу өткөрүлгөн, семинар өткөрүлгөн, бирок анын жыйынтыгы кандай? Эми жыйынтыгын айта турган болсок, өткөн жылга караганда жыйынтыгы жакшы эле, мындай айткандачы. Өткөн жылга салыштырганда азыраак азыр. Рекетчилик почти бизде жок деп койсок деле болот. Баягы көрүнбөгөн жерлерде болуп калып атат да, көрүнбөгөн жерлердечи. Ал эми орки зордук зомбулук катталып атат. Көрүнбөгөн жерлер деген кайсы жерлер? Көрүнбөгөн жерлер деген сөз эми баягы мектепте эмес, башка жерлерде. Сыртта болуп атат да.
ошондой деген неме бар да, баягы эми далилденбеген фактлар да. Жақсы, рахмат. Біз милицияға баралы десек, қайсы жақтан сұрасақ болады? УВД-сіне барабыз мына жерге. Эми мэриян жообун уктук, күрөшүп атабыз, семинарларды өткөрүп атабыз, жыйынтыгыбыз сонун болуп атат деп айтып атышат. Ушул эле биздин иликтөөбүздүн комментарийлеринде нарын милициясына нараазычылык аябай көп болгон, иштебей жатышат, ушул эрекечилик менен күрөшпөй жатышат деп айтып атышат. Эми биздин ушул иликтөө чыккандан кийин кандай чара көрүлдү? Ушул милициядан келип өзү чогуу сурап көрөлү. Assalamu alaikum. Биз жана иликтөөнү чыгарган ошонун реакциясын кийин эмне болду деп билген келдик. Иликтөөнү Аракет боюнча. Азыр бизде эмне болот? Бүгүн үчүн делегаттарды построение болуп атат. Ошол бүтсүн, андан кийин. Построение саат канчада өтөт? Азыр построение сразу эмне болот? Сообщениячы. Бүт баары построение алчы. Бизге бир киши комментарий бере алабы? Ошол менен Азыр айтып атпайм, ошо построение бүтсүн. аты жөнүңүздү айтасызбы? Ошол биз камерага интервью алганы келгенбиз да. Жок, интервью пресс-служба берет тактанчы. Кандай чаралар көрүлөт деп аракетчилик? Ошо жактан азыр берет. Ким берет? Пресс-служба бар УУДдачы. Ошол жака барсаңыз. Ал кайсы жерде адреси? УУД. Ушундай көчөдө УУДга барсаңыз. Тетиги центр жактабы? Ошол жакта биздин пресс-служба бар да, ошол жака бар. Пресс-служба биздин бүт суроолорго жооп бере алабы? Мүмкүн статистика эле берип коет да. Бергенбиз маалыматты, ошол жака бергенбиз да. Жана семинарлар боюнчабы? Бизге бирок семинар эмес, именно эмне болгон, кармалдыбы тиги балдар, ушул маалымат керек болот. Жок, муну кантип өчүрө алып жүрөт? Байке, жашырган бир нерсе барбы? Жок, эч бир. Анда бизге айтып берип койбойсузбу? Эмне камерадан коркутмучу, эмне? Жүр анда. Пресс-службага азыр бара беребизби ошондо? Служба УД да эместен, УД бар. Жок, барсак эле жооп берчи? Ооба. Жаякта бар ол футбол тетебизди. Эмнеге футбол тетет? Өзүңөр көргөндөй милиция кызматкерлери бизден качып кетишти, жашырган бир нерсе барбы деп сурасак ага да жооп бербей кетип калышты. Жооптордун баарын ушул пресс катчылар берет дейт, УВД да эми мейли, бияктан жооп алалы. Саламатсызбы? Бизди тиги ГУВДден жөнөтүштү. Пресс-секретарь бизге жооп берет дейт. Азыр построение болуп атат. Построение качан өтөт? Азыр бүтүп калды. Саат 9-да башталган азыр. Эми пресс катчы дагы построениеда дагы, Бүт бар построение болот, андан кийин анча. Канча мүнөттөн кийин бүтөт? Аны айта албайм, тияктан бүтөт. Азыр бизге айтатындан бул эжелерде бүтөт го. Азыр айтам. Хорошо. Арген Бактыбекұлы, атым медиа хабтын журналистімін. Жақсы, қандайсыздар? Қандай келдіңіздер? Қашан келдіңіздер? Сіздің атыңыз? Мен Нарын областының ішкі істер басқармалығының начальнигі, милицияның полковнигі Жұмабеков Алмазбек Артысбекович. Біз 2 жұма мурун иликтөөбүздү чыгарганбыз, рекет тууралуу. Анан азыр ОГО-деге барып жооп алалы дедик да. Эмне болду, кандай болду, негизи ушул жакта фактыларды жөнүндө кандай оюңар кандай деп сурадык. Сурайын десек, жооп бербей качып алып кетип калышты да. Эмне аларга мындай журналисттер менен сүйлөшүүгө болбойбу? Шаардыктардын коопсуздугун ушулар камсыз кылат да, туура? Туура, эң туура. Атыңыз ким дедиңиз? Арген Бактыбеков. Арген мырза, мындай. Биринчиден бизде бүгүнкү күнү понедельник, биринчи жумуш күнүнүн башы эртең менен баштап биздики саптык кароодон, желек көтөрүү, кийимин, өздүк курамдын бир жумалык иш чарасы. Андан тышкары мына бүгүн биздин министрдин буйругу менен атайын баягы бизде БСП деп коет, боевой служебный подготовка боюнча текшерүүлөр келип, азыр бүт баары берге руководителдер өздөрү берге келип чогулуп, азыр бүгүнкү зачетторун немелерин тапшырышат да. Ошонун негизинде болуп калышы мүмкүн. Анан милиция кызматкери бүгүнкү күндө кача тургандай кылмышкер эмес, биринчиден. Экинчиден, биздин Нарын областынын ички иштер башкармалыгы толук кандуу иш чараны биздин министрибиздин талабына койгон. Бүгүнкү күндө бизге койгон талаптардын бири милициянын ишенимин кайра элге кайтаруу деген. Ошол талаптардын негизинде бизде азыр ар бир катталган бизден өткөн материалдардын баардыгы мындай айтканда сапаттуу, ошол жерде жерлерде жана ошондой эле
жеке көзөмөл ошол жерде жетекчилерде болуп турат да. Жок, терде построение болуп туруп, построениеси бүткөнчө чейин күттүк. Анан ошондон кийин кетип. Жок, анан кийин бияка чакырылды да алар. Азыр бу жерде айтып атпаймынбы, МВДдан келди, комиссия келди, алсаңыздардан чыкты, азыр көрүңүздөр да. Ошолордун негизинде азыр мынакей булардын да графиктери бар да, сааты бар, убактысы бар. Бүгүн бул рободу, мынча рободу, эртең мынча рободу, бул жерде деген көп убакытты талап кылат аны тапшырышта. Мейли анда бүгүн ушундай болот, бирок негизи журналисттер кирсе жооп бере алышат алар. Эми сиздер мындай да бүгүнкү күндө ошо биздин Нарын областынын медиа борбору болобу, жана блогерлер болобу, башка независимый журналисттерден сурасаңыздар, Нарын милициясы ошондой менен кандай сиздер менен баягы катташты деп. Биз эч убакта качпайбыз. Биз наоборот аларды чакырабыз. Ар бир иш-чарабызга келип катышыңыздар, чагылдырып бериңиздер. Балким сиздер тараптан биздин кемчиликтер болсо бизге айтып бериңиздер. Бүгүнкү күндө талаптар өзү ошондой болуп атпайбы? Ар бир кылган ишибиздин максаты. БУда барып жолун албай келдиңиздер, Анан ошол жака эмнеге биз барсак жооп беришпейт деп. Бизде андай приказ бар, пресс-служба боюнча. Жок, азыр ошону айтып атам. Анан эң негизинде мынагу айтып аткан иштердин баардыгы сиздерге жооп берүүнүн алдында албетте биздин өзүбүздүн мынакей жана капитан милиция биздин мына Кундуз прессабыз айткандай согласованно болот да. Ар бир кызматкерди бизге ушул керек болуп аткан. Ар бир кызматкер любой милицияга барып биз анын мындай интервью ала албайт экенбиз. Пресс секретарь аркылуу алыш керекпиз. бүт бар ошо. Мыйзамда бекитилген ушундай эрежелер ушундай. Эми сиздер билесиздер да, муну жакшы журналист болсоңуздар, неме болсоңуздар жакшы түшүнөсүздөр. Анан эми биздин кызматта баардыгы мындай айтканда эртең бүгүнкү айткан сөзүнө эртеңде жоопкерчилиги бар. Биздин да ошо иш кагаздардын баардыгы мындай айтканда айтыла турган тергөө учурунда айтыла тургандары бар, айтылбай тургандары, ошолордун баарын режим бизде өзүбүздүн буйруктар бар, ошону сактоо иретинде. Биздин иликтөөбүз чыкты, андан кийин кандай иш-чаралар болду? Эми ушул жакта айтылган фактылар тастыкталдыбы? Ал эми баягы албетте соцсеттерге таркатып чыкты, чыгар менен биз автоматически реакция кылдык. Мен айткандай жана өзүбүздүн межге каттап регистрацияга өткөрүп, аны бүгүнкү күндө тергөө амалдары жүрүп жатат, иштери жүрүп жатат. Анча ошонун арасында жана аталган окуучуларды аныктап, биз уже чакырып алар менен сүйлөштүк. Уже алар мындай айтканда биз эч кимге дообуз жок. Бизде эч ким жанагындай эмнеде айтылган, сиздер берген суроодо андай нерсе болгон эмес. Бизде баягы жолугу эле баягы мектеп убагындагы айтылган нерселерди эле биз мындай эле айтып бергенбиз. Оштоп жанагындай көркөмдөп биз өзүбүз көрүп алып, көркөмдөгөнүн көрүп алып өзүбүз таң алып атабыз деди. Биз мисалы бирөөгө доо арта турган арызыбыз да жок. Эч кимге немебиз жок да. Жабыркагандарды чагып беребиз. Биз тактадык анча мынчасын. Ошолор бүгүнкү күндө мындай айтканда тосмон арызын жазып алып кетишти. Биз эч кандай немебиз жок. Кечиресиздер, мынакей деп туруп алар айтылды. Эми биздин да жанагы айтылган ошолордун арасында жасаган балдардын ал убакытта окуучу баягы өспүрүмдөр жашы жете элек болчу да. Алардын үстүнөн да ошондой бир мектепте ата-энелердин билдирүү менен, мугалимдердин билдирүү менен адан баягы неме болуп кайрылган балдардын негизинде ошол балага аты жөнүн айтпай эле койгон, азыр тергөө амалдары жүрүп жатат. Биз былтыр эле 3 иш козголгон. Анын ошо жана окуучулук немесине байланыштуу анан ата-энелердин баягы тосмо арызы менен кайра иштер эми кыскарат да. Жоопкерчилик окуучу эмес, ата-энеге жаш өспүрүмдөр ата-эне болот да. Алар кандай десе ошондой мыйзамдуу түрдө чечилет. Анан эми ал бала бүгүн мектепти бүтүп атат, 18ге чыкты. Азыр бүгүнкү күндө иши бар. Биз аны өткөндө 18ге чыккандан кийин мыйзамдуу түрдө 48 саатка камакка алып, сотко барып, соттон кайра үй камагына чыгып, бүгүнкү күндө тергөө амалдары жүрүп жатат. Бирок алардын бул иштерге эмес, өзүнчө биз аныктаган иштердин негизинде болуп атат да. Тосмо арыз жазды деп атпайсыңарбы? Бизде маалымат бар, тигилер коркутуп, анан бул бала жакшы эле бала деп айттырып атат деп айтып берип атышат. Эми мындай да коркутуп мындай айтты десе, ошол балдардын биринчи ата-энеси менен андай иш алып баралы чогуу. Гарант болсун, ата-энеси гарант болобу, биз гарант берели. Коркото турган болсо ошондой иш-чараларга чейин апаралы.
А жана жашады мындай деген балдар алар мектеп окуучулары эмес, алар мурун 2-3 жыл бүтүп кеткен балдар. Убагында тентекте кылып учетто турган, учетто чыккандары бар. Бирок бүгүнкү күндө өздөрүнүн иш чаралары менен жүрүп атат. Ал балдарды аныктап аларды биз уже сурак алып койгонбуз. Эми мынакей биздин бүгүнкү күндө жасаган иштерибиз, эми айтканда аябай чоң. Биз ошондой эле окуучулар тарабынан бир эле тарап кылып көрсөтпөйбүз да. Биз 7 класстан баштап 11 класска чейин, анан кийин ошо лицейдин балдарын чогултабыз. 600 окуучу Медетбек Рыскулов атындагы драма театрда. Ал жерде чоң баягы бизде иш-чаранын негизинде өтүп аткандардын биринчиден биздин бүгүнкү күндө экстремизм, терроризмге каршы, жаштардын арасында зордук зомбулуктарга каршыбыз, мектеп рекетине каршыбыз, баңгизаттарга каршыбыз. Ушундай бир немелер лозунгтар менен өтүп, анан ошол жерде свободный микрофон болот. Окуучулар берет. Биз ал жерде баягы сөздөн эмес, биз фильмдерди тарттырабыз. Кундуз менин прессамда бар, ошо алсаңыздар болот. Былтырдан бери канча фильмдерди тарттырып, ошондойларды, роликтерди тарттырып, окуучуларды, жаш өспүрүмдөрдү ошодон алыстатуу. Анонимдүү? Биз анонимдүү алып бара албайбыз да, биз кандай анонимдүү? Жок, мындай ачык айта алышпайт да. Жанагындай адамдар чогулуп турганда же кинодо айта алышпайт да. Биз айтып аткан мындай да, анонимдүү болгондо биринчи ата-энелерине жүктөйбүз. Биз окуучулар менен анонимдүү, биз мыйзамда да жок анонимдүү алып бар деген. Анткени жаш өспүрүмгө жоопкерчилиги ата-эне. Биз айтып атпайбы, ата-эненин болбосо, алардын мисалы коштоосунда болбосо, биз аларды суракка да алганга, же болбосо сураганга да бияка кел дегенге да акыбыз жок. Укук бербейт. Анда мындай бир механизм жокпу муну менен? Механизм мен айтып атпайм, ошо механизм ошо жерде айтылып аткан ата-эне катышып атат, ата-энелер катышып атат, мугалимдер, соцпедагогдор, лидерлер шаардын. Биз ошолорду чагылдырып атабыз, ошол нерсени. Ошол эле нерсе фильмдерди көрсөтүп атабыз, мындай болот, мындай болуп калышы мүмкүн деген. Ошол нерсени биз актёрлорду алып театрдын, алардын менен негизинде сцена койдуруп атабыз. Көрсөңүздөр, ыйлайсыздар, алардын могу алып көрсөңүздөр, ошонун баардыгы биз ушул жаш өспүрүмдөрдүн ошондой нерсени жоюу, ошо не только жоюу, ошондойго жол бербөө. Бүгүнкү күндө мына келишти. Немеде кирсин, бүгүнкү күндө ошону токтотуу иретинде. Мен айтып атам, мына сиз активистсиз, туурабы? Сиз активистсиз. Бул бир эле милицияга милдеттенгендерге эмес, бул баардыгыбыз чогуу иштешибиз керек. Коом күрөшүш керек муну. Эл баардыгыбыз чогуу күрөшүбүз керек. А күрөшүү деген негативди алып чыгарып туруп, мындай болот деген эмес. Биз ошону чара колдонуп, ошону токтотуу жөнүндө биз сиздер менен чогуу көрсөтүшүбүз керек. Рекетчилик боюнча канча арыз түштү мисалы? Рекетчилик боюнча сиз бир жыл 3 айдан бери жетектеп атасыз. Сиздин иш убактыңыз? Рекетчилик боюнча вообще түшкөн эмес. Түшкөн арыз болгону баягы мушташып кетти. Сабап койду, ушундай болду деген арыздар бар. Журналисттер менен режиссерлор ойлоп тапкандай болуп атат да, бул рекеттичи, бул бар да, мурда деле болгон да. Именно азыр деле уланып жатат да. Рекетчилик деген мындай жалпак тил менен каракчылык дегенди билдирет да, туурабы? Каракчылык деп айтсак болот да. Эми каракчылык деген элестетсеңер, бул кандай угулат да. Эми мен айтайын дегени бүгүнкү күндө мынакей ошо жаш өспүрүмдөрдүн арасында ушул максатты токтотуу иретинде мына мен жанагы жасаган иштердин баардыгын май айынын ичинде эле биз ушундайдан 5 өткөрдүк. Даже жүрүштөрдү өткөрүп атабыз, жанагындай лозунгтарды. Ошол жерге келип туруп өздөрүнүн свободный микрофон менен бул баягы ар бир багытта болгондон кийин дин өкүлдөрүнө чейин чакырып атабыз. Мисалы жакшы жактарын баягы дин тарабынан да кандай жолдор берилбек деген нерсеге чейин. Ал бир эле окуучулукка эмес, ал ошодо отурган лидерлер бар, ата-энелердин мүчөлөрү бар дегендей, ошолорго биз жеткирип кандай кылып тарбиялоо шарттарына чейин түзүп берип атабыз да. Эмне үчүн анда баарын элдин ишеними милицияга жок эсе себеби ошолор менен ошо өзү каракчылык менен бирге жок, мен каршымын, нарын эли милицияга мындай ишенимчи жок дегене мен каршымын да. Сиз мисалы азыр мына биз кече эле иш-чара өткөрдүк. Эмне үчүн сиздер мындай иш-чарага катышпайсыздар анда? Мисалы да, келип ошо бир жакшы жакты биз көрсөтүп токтотуп турган нерселерге сиздер катышпайсыздар мисалы.
Келиңиздер да, келип Жок, катышыңыздар. бул жерде мындай суроо болуп атат бул жерде. Неме жок, мен азыр карындашым айтып атпайбы, ушундай нерсеге баягы курч сөздөрдү берип атат, анан мен деле кылган ишимди, жасап аткан ишимди айта алам. А мен кылбасам, жасабасам мен жок, кечиресиз деп эле мен айтып да коюшум керек. Түшүнүктүү. Бул жанагы Инстаграмдан дагы окудук, иш-чаралар өткөнүн, там 400 совещание, жолугушуу адамдар менен анысы бар. Бирок мындай жыйынтыктап бир суроо берейинизки. Нарын шаарында өспүрүмдөрдүн арасында рекетчилик барбы? Эми жаш өспүрүмдөрдүн арасында рекетчилик бар деп айтайын десем, бүгүнкү күндө бизде бир катталган ал тууралуу материал жок. Эми катталбаса эле Регистрация жок. Эми сиз кечирип коюңуз. Эми сиз өзүңүздүн балаңыз болсо, сиз балаңызга ошентип айтып жооп берсеңиз болот. Мен баламды алып келип, мына зордуктап койду, алып койду, митип койду деп келсеңиз, ата-эне катары айта аласыз да. Туурабы? А бүгүнкү күндө мен айтып атам, ошо окуучуларды жетектеген мугалим, ата-эне, ошо коомдун бүгүнкү күндүн нарын жаштарын ошолорду баягы жетектегендерден бирөө да кайрылган жок деп атам мен. Потому что биз чыгып атабыз, ачыкка чыгып атабыз. Муну СМИ аркылуу, телевидение аркылуу бизден качпагыла, биз ачыкпыз. Кандай сурооңуздар болсо жооп берип, ошо ишке мен өзүм барганга даярмын деп айтып атам. Мына ошонун негизинде мен сизге жооп берип атам. Бирок биз ушул балдардын, жана рекет балдардын аттарын өзгөртүп бергенбиз да. Бирок көп эле комментарийде жазып атышат дагы, биз таныдык булар ким деп. Анан алар буяка суракка да чакырылышкан окшойт, профилактика, то есть билет турбайсыңарбы ким экенин, ал балдар ким экенин. Мен айтып атпайм, ал балдар мурун эле мектепти бүтүп кеткен, учетто туруп кеткен балдар арасында. Бүгүнкү күндө бирөөсү жана айтып атам, 3 иш былтыр козголду, быйыл дагы козголуп, камакка чейин, кайра үй камагына чейин чыгарылып азыр мына. Акырын мен айтып атпайм, жаш өспүрүмдөр менен иштеш үчүн бир эле сен кылмыш кылдың деп апарып аны коомдуктан чектетип камап коюш эмес. Андай болбойт. Бизде жалпы күрөшүп ошону баланын ошонун айтканда психологиясын, ошого даярдыгын биз токтотушубуз керек. Жок, сен бул жолго түшпө, бул жолго болсоң сен бир эле өзүң эмес, сен да үй бүлө күтөсүң. Кийин ошонун залакысы сенин балаңа чейин тиет дегенге чейин биз алдын керек. Вот ошо да биздин максат. Анан бир эле милицияныкы мындай да. Ойлойт да, кылмыш болду, барып эле баса калып эле ошону менен кылмыш ачты деп анан кийин мынтип менен жыргап калат. Жок, андай эмес. Биздики кылмышты болтуруп ачыш эмес, а биздики ошону болтурбоо, ошону азайтып, ошону токтотсок, бул биздин жетишкенибиз. Милиция жоопкерчилик бир эле милицияга эмес, баарын түшүнүп турабыз, айтып атабыз. Бирок өспүрүмдөрдүн психологиясы ушундай болуп атат да. Алар ичинде эмне болуп атканын айтпай жүрө беришет. Анан бир күнү тетигиндеги тасмаса жагын сындырып салганга чейин жеткенде анан ошондой журналисттер барып айтып атышат. Эми сөзгө биз туура кабыргасынан коебуз да. Мен мына дейтилим да. Жаш өспүрүмдөр ушуну каяктан алат? Мына мен сизге, мына сиз деле жаш өспүрүм болдуңуз. Сиз өзүңүздүн деңгээлиңизди жакшы жакка өстүрүш, жаманка жакка кетиш үчүн сиз каяктан алат элеңиз? Эмнени түшүнбөй калдым. Мен дагы айтам сизге айтып атам. Сиз как журналист катары мага суроо берип атасыз. Мен сизге айтып атам. Сиз да жаш өспүрүм болгонсуз деп атам. Сиз ушуну адамдын келечегин жакшы жакка, жакшы жолду каяктан алдыңыз? Жана ошондой эле жанагындай терс көрүнүштөр ал каяктан алат? Негизинде могу криминалдык мындай жашоо романтизация болуп кеткен көбүнчө жаштар арасында. Мен жооп берейин. Ушул жактан мен жооп берейин. Бүгүнкү күндө сиздин айтуңузда бая как будто криминалды тарбиялап атат дегендей болуп атат. Жок, андай эмес. Мунун баардыгын жаш өспүрүмдүн баланын көкүрөгү жана сиздин алдыга жастырып аткан флешкаңыздай таптаза болот. Ата-эне ошону балага жакшы нерсесин айтса, мугалим жакшы нерсесин куйса, ал бала сизге да мага да сезилбейт. Биз айтып атабыз, мен да бала болгом да. Аны баягы флешка сыяктуу көкүрөккө, баягы көкүрөк деп кыргыздын сөзүн айтат го, көкүрөгүң таза болсо деп айтат. Ошо бүт баары запись болуп турат. Канчалык ошого жаш өспүрүм жакшы позитивди көп алса, ал ошо возрастка жеткенде автоматически ал мээсине берип иштеп берет. Жыйынтык нарында өспүрүмдөр арасында рекет барбы жокпу? Бүгүнкү күндө мен жанагы өзүмдөн катталган бүгүнкү күндө иштериме таянып айтып кетсем, бизде мындай жок эсе да. Эгерде ошол өспүрүмдөр бизди көрүп аткан болсо, аларга мындай кантип кайрылат деген жана рекеттер, ушул рекеттер. Эгерде ушундай иштерин дагы уланышса, дагы кандай болсо, же жаңы баштап келаткан болсо. Мен мындай кайрылат элем. Урматтуу менин ошол Нарын областы боюнча сөз болуп атса, Теңир урматтуу Теңир элим, Нарын шаары,
аксакалдуу аталар, ак элечектүү апалар, эжелер, акелер бүгүнкү күндө коомдо баардык жакшыны да жаманды да жаратып аткан бул адамдын өзүнүн күндөлүк баягы жат көрүнүшүнөн болуп атат да. Чыңгыз атабыз айткан бекер сөз эмес. Адамга кыйын күндө адам болуш деген. Ар бир максаттын ошону жана биз экөөбүз сүйлөшкөндөй, ошонун иш чара ошодон келип чыгат. Ал эми мен угу жаштарына айтат элем. Бүгүнкү күндө мектеп босогосун аттап бүтүп аткан бүтүрүүчүлөрүмө мына жакында эле мамлекеттик тесттерди тапшырды. Ошонун ийгилигине, өзүнүн сүйгөн кесибине кызмат кыла турган элине деген ошону сүйүктүү ээлери болсо экен деп айткым келет. Ал эми адан кийинки жаштарыма биздин максат ошол жергиликтүү бийлик, ошо милиция кызматкерлери, ата-энелер, албетте биринчи бул мугалим, бул ага эжелердин берген деңгээлдеги билими. Мисалы мен окуучу балдарга айтат элем, силердин милдетиңер мугалимдер берип жаткан ошо билимди сиздерге берет, окуу жана окуу дегендей сиздер ошо билимди туура тунук ак алышып, бүгүнкү күндө дүйнөнүн төрт бурчу сиздер үчүн ачык, каалаган жериңиздерге барып тапшырып, жакшы кесиптин ээси болуп келсеңиздер, бүгүнкү күндө Кыргызстаныбызда мындай биз сүйлөшүп, маектешип жаткан жаман жат көрүнүштөр болбойт эле деп айткым келет. Бизден эч жакта коркпоңуздар. Биз сиздер менен бирге, сиздердин жаныңыздарда. Биз наоборот ошо жаман жактан адаштырбай, тентектик жасаттырбай, түшүндүрүү иштери менен биз сиздерди жетелеп ак, мындай айтканда жарык жолго салабыз деген үмүттөбүз. Эмне коюңуздар? Ким бул? Муну койгон эмес, менен буга бир биякта бир акелер мага тартып алып келиптир да, интернеттен алды. Бул менин сүрөтүм. Окшошпой турам. Biz азыр эле кирип комментарий алып чыктык. Ушу 1,5 жылдын ичинде рекетчилик боюнча эч кандай арыз түшпөгөнүн айтты. Жана коомчулук менен тыгыз иштеп жатканын дагы билдиришти. Ар кандай иш-чаралар өтүп атыптыр, семинарлар. Бирок биздин сурамжылоодо катышкан жаштар, нарындык жаштар милицияга ишенбестигин айтышкан. Бул жерге арыз жазсак деле эч кандай чара жана рекеттерге көрүлбөйт деп айтышкан. Бирок өзүңөр көргөндөн кийин, биздин иликтөөбүздөн кийин жанагы рекеттер балдардын биз аттарын өзгөртүп салганбыз да, аларды таанып сүйлөшүүлөргө чакырышып, кээ бирлерине иштер ачылыптыр да. Өзүңөр көргөндөй жыйынтык чыгарса болот. Сөзсүз арыз жазгыла, арыздын копияларын сактагыла, анан ошондон көрсө болот. Милиция мына мен мынчанчы датада жазгам арызды, анан 1 ай же 3 ай же жарым жылдын ичинде эч кандай чара көрүлгөн жок деп ошондо биз так ошондо дагы айта алабыз. Ошондо анонимдүү эмес, мындай ачык айтканда дагы ошондо дагы жакшы болот. Негизи эле мэриядан бизге айтты эч кандай аракет жок деп, милиция дагы аракет менен күрөшөбүз деп айтып жатат. Эми дагы көрөбүз, мүмкүн эгерде мындай окуялар болсо бизге кайрылгыла, биз дагы ачып алып чыкканы муну аракет кылабыз. Көрүшкөнчө.